Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен сунуш берейин дедим элем, ушу өкмөттүк саат өткөрөлүк деп мен дагы ушу коллегабызды колдоп, себеп дегенде эл бизден суроодат. Мына азык-түлүк, тамак аш азыктар баары кымбаттап кетти. Бензин кымбаттап атат. Эртең кандай жашоо болот деп бизден суроодат. Ошого жооп алалык да. Мына Кытай менен чек арабыз жабык турат. Пандемияга караша кризистик планы кандай? Өкмөткө ушул суроолордун баарына кайрылып жооп алайын десем, өкмөт укмуш иштеп атыптыр. Өкмөттүн угалык да биз дагы. Элге жооп берелик да. Кытай менен мына товар оборот ортодон аксаңдап, канча кардарларыбыз алды банкрот болуп отурат. Ал боюнча кандай иш чара көрүп атат? Зекитип, айыл өкмөт менен байкуш акимдерди мусор чыгарбайсың деп зекитип жүрөт. Бүгүн эмне мусор тууралуу зеките турган учурбу? Өкмөт протоколдук тапшырма берип койсоңуз, өкмөттүн эмесин, отчетун угалык, өкмөттүк саат өткөрөлү. Урматтуу төрага, ушул законопроекттин материалдарын заранее алдын ала берип койбойсуздарбы? Биз да окуп туруп анан даярданып алып, анан өз оюбузду айталык. Каршы же макул бололу ошондо. Азыр материал жок, перед фактам коюп туруп эле каршы же макул болгулачы деп атасыңар да. Алдын ала берип койгула. Материалдар астта турат, компьютер ошонун ичинде. Биринчи микрофон. Эми азыр бунун баарын окуганга азыр убакыт болбойт да. Биз заранее анализ жүргүзүшүбүз керек, окушубуз керек, баа беришибиз керек, кайсы жери туура, кайсы жери туура эмес карап чыгышыбыз керек, оюбузду айтышыбыз керек. Анан макул, анан каршы болобуз да ошондо. Алдын ала берип койсоңуз.